Урматтуу туугандар, мына эл менен бирге, элдик штаб менен бирге деп контейнерден үй жасадык эле. Өрттөнүп кеткен жерге кайра ордуна келип коюлду. Жана ошондой мына кондиционер баардыгы ичинде шарттары менен жайгашылган. Эртең мебелдерин Кудай буйрса алып келип беребиз. Анан бул жакта жигиттерге мына ачкычты өткөрүп берем. Кызмат кыла бериңиздер. Биз сиздерди өтө сыйлайбыз, урматтайбыз. Дагы ушул элдин колдоосу менен сиздерге колдоону кыла бермекчибиз. Күлүч сизге берейин. Абзолтай болсун, Чегара кызматынын атынан элдик штабка чоң рахмат. Биз ар дайым мамлекеттик чегараны кайтарууга өзүбүздүн салымыбызды кошо беребиз. Рахмат. Күлүч менен ачып коюңуз, келиңиз. Бисмилла. Тез. Баятынан бери эми жакшылап тыңшап угуп тургула мени. Баятынан бери атайын ошо көп мөлдерден да личкага чыгып сүйлөшүп аттым. Жигиттер, кырдаалды көрүп атасыңар. Контролдон чыгып баратат. Эртең даже воскресеньега не дотянем. Анткени эртең бир ондой маршрут 80% 10 сом менен чыгып кеткенге даяр экен. Алар чыккандан кийин иштин бүткөн дей бергиле. Ошо менен элдин баары араң турат. Ээрчик бүт бар 10 сом менен чыгат. Это бул гарантия. Мен потому что личкаларда маалымат алып атам. Браттар жана ошо маршруттарды кармап аткан балдар же болбой калды деп айтып атат. 80% даяр болуп калды деп атат балдар. Өздөрү айтып атат маршруттагылар. Мындай жигиттер. Эртең эч кандай эч жака барбайбыз. Эртең таң атпай, как положено, саат 6-га 15 сомдон деп жазып алып машинага. Ушул вариант бизге оптимальный болду. Эл менен бир жума кырылабызбы, бир ай кырылабызбы, 2 ай кырылабызбы, 15 сом менен алып чыгып кетели. Эртең 10 сом менен жанагылар чыгып кетип калган артынан эрип чыкса, могул жерде артта калып калган маршруттар крайний болуп калып атабыз. Ушул жерден маани бергиле, крайний болуп калып атабыз. Ушул жерге маани берип коелу эми. Крайний болуп калып калган маршруттарга. Анда кас айтпай койчу, түшүнүп маани бергиле. Ошондон кийин эгер ушуну азыр биз эртең 100% 15 сом менен алып чыгып кетсек, хотя бы чем жанагылар 10 сом менен чыгып кеткенче биз 15 сом менен 100% алып чыгып кетсек, могул жерде хотя бы биз бир шаг алдыда выигрыштабыз. Эл менен кырылабызбы, бир ай кырылабызбы, түшүндүңөр, 15 сомду биз көндүрүшүбүз керек. Анан мындай вариант бар экен. Биз маршруттук такси, биз чынбы баарыбыз тең билебиз. Маршруттук такси деген статус бар бизде. Жанагы таксистер неге посадканы колдонот? 1,5 ун чыкпай 15 сомдон деп кагазга жазып чыга беребиз. 15 сомдон бергендер ун чыкпай беребиз. Сасыгандарына мынтип айтат экенбиз. 10 сомуңуз жол кереңиз, 5 сомуңуз посадкаңыз деп коет экенбиз. Бул посадка не регулируемый экен. Не регулируемый экен бул посадка. Ошон үчүн биз воскресенье чыдайлы, понедельник чейин чыдайлы дебегиле. Ага, эркекче айтайын, мен угам десеңер, не дотянем. Если мен угам десеңер, не дотянем ага. Ошон үчүн ушул вариантты оптимальный кылып колдонуп кетели эртең. 15 сом менен чыгып кетели хотя бы. Эл караган бетибиз жер карап эртең 10 сомдон тетеле чыгып кетсе, баары эрип чыккатат дагы 10 сом менен калып, ушо хужо атат. Андан көрөкчө кырылсак дагы, 2 ай кырылсак дагы 15 сом менен чыгып, ушуну оптимальный вариант кылалы. Эркекче могул жерде бир ашып кетсе, бир 50дөй бала бар экен, достойно туруп берип, маршрутун кармайм. Калгандары мен балдар укпай калды атат, 80% даяр болуп калды атат уже. Өздөрү айтып атат. Алар чыгып кетсе ителе болобуз. Ошон үчүн 15 сом менен чыгабыз. Жанагындай 15 сомду туура көрбөгөндөргө эме кылабыз. Анан могул жерде ким макул десе сүйлөбөйлө, могул жерде көбөйтпөйлө. Өзүңөрдүн колуңарды көргөзөлө болотчу, сүйлөбөйлө. Тошто түшүнбөй аткандар анда чыккыла, мен ошолорго жооп берип турайын. Бирок аларга силер жооп бербегиле, мен эле жооп берип турайын. Ажиотаж болуп кетет, чын жигиттер. Мен эле жооп берип турам ошого. Түшүнбөй аткан. Маршруттук